Assalamu alaikum, урматтуу Ажаке Турсунбай Бакир уулу. Мен сизге кайрылып жаткандыгымдын себеби мен азыр эле бир Facebook'tan берүүнү көрдүм. Германиядагы кыргыз тектүү техника илимдеринин доктору, окумуштуу Талант Рыспаев деген адам ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегинде ушул азыркы абалдан чыгып кетүү жөнүндө талкуулап, бул абалдан чыгып кетүүнүн бир гана жолун айтты. Мен ошондуктан ушундай сизге кайрылууну туура көрдүм. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен өзүм Жалал Абад областынын Базар Оргон районунун кулуну болом. Жогорку педагогикалык жана юридикалык билимим бар. Дене тарбия институтун жана ички иштер министрлигинин Алиев атындагы академиясын бүтүргөнмүн. Азырынча ушул Россияда мигрант, анан анча-мынча ушундай блогерлик кылам. Сизге кайрылуумдун себеби, мен сизди дагы жакындан билбейм, ошондой эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду дагы билбейм. Мен сиздерди бирдей эле даражада ушул кезге чейин сыйлап келгем, жана дагы сыйлай беремин. Урматтуу Турсунбай ага, адамдын өмүрүн өзүңүз билесиз, намаз окуган, намазкөй, Кудайга ишенген адамсыз Аллахка. Бир кичинекей гана кометадай, кичинекей гана из калтырып өтүп кетет экенбиз. Сиздин артыңызда сонун жакшы тарыхта кала турган издериңиз бар. Аябай урмат, сыйлуу адамсыз. Аны өзүңүз да, биз да билебиз. Сизди ошондой сыйлагандыгынан балким чакырса керек ошол Адахан Кимсанбаевич. Менин жүрөгүмдө ошондой эле адамсыз. Мен сиздин бир-эки жакшылыктарыңызды мен жеке укканмын. Балким кийин жолукканда мен сизге айтып береттирмин, насип кылса Кудай. Эми ушул бир нерсе үчүн ушинтип сиз деле бул нерсе мындай болуп кетерлигине балким баалабагандырсыз, мындай болуп каларлыгында. Эгерде ушул бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетсе, сиз тарыхта жаман адам катары калып калсаңыз, абдан өзүңүзгө дагы, урпактарга дагы жаман болуп калышы мүмкүн. Эми анын кандай натыйжаларды бере тургандыгын мен сизге үйрөтө албайм. Өзүңүз дагы ойлонуп жатсаңыз керек. Ушундай болуп, жакшынакай аппак болуп келатып, таптаза болуп келаткан адам кандайдыр бир саясий нерсе үчүн ушундай болуп калгандыгы туура эмес. Эгерде Турсунбай аке, сизден суранып кетейин, ушул эгерде арызыңызды алсаңыз, ушундай арызды алса гана шайлоо комиссиясы кайрадан ушул бүтүн Кыргызстанды ордуна коюшу мүмкүн дегендей пикирлер болду. Бир арга жигитчилик кылып, ушул арызыңызды кайра артка алсаңыз, мына сиздин туура экендигиңизди же башка экендигиңизди эми өзүңүз бул соттон дагы жогорку Кудай, Аллах деле көрүп турат, кимдин туура, кимдин ката экендиктерин. Кандай болгон учурда дагы сиз туурасызбы, туура эмессизби, ошол нерсени Кудайга коюп, ушул арызыңызды алсаңыз, ушунчалык элдин назарынан дагы калбай жигитчилик кылган болот элеңиз да. Эми болорунча болду, боесу канды. Эми ушунча 100 миңдеген адамдардын үмүтү болуп турган ушул партиянын кызыкчылыгы үчүн ушул нерсени кылсаңыз, тарыхта жигит деген наам менен калат элеңиз агай. Мен сизге үйрөтө албайм. Сиз чоң адамсыз, акылдуу адамсыз. Сиздин 10дон 1 кылган нерсеңизге биз жетип алсак, абдан мен Кудайга ыраазы болот элем. Сиз билимдүүсүз, билебиз. Мага эч ким үйрөткөн жок ушул нерсени, кайрылгын андай-мындай деп. Мен ушул өз нерсем менен ушул Талант Рыспаевдин берүүсүнөн кийин сизге кайрылууну чечтим. Эгерде сиз ошентип арызыңызды жазсаңыз деле, Борбордук шайлоо комиссиясы кайра бүтүн Кыргызстанды коебу, кайра койбойбу, ошол тизмеге шайлоочуларга шайлоо өнөктүгүнө катыштырабы, бул башка маселе. Бирок сиз эгерде азыр мен кечирдим деп туруп алып койсоңуз, урматтуу Ажаке, тарыхта жакшы нерсе болмок. Алла ыраазы болсун сизге. Бардыгыбыз аман эсен бололук. Өзүңүз тыянак чыгарыңыз, Ажаке. Салам менен мен Бакыт Сулайман.